Эки бөжөк. Эки бөжөк энесин эркелеп, таап келген тамагын жеп, бири-бири менен ынтымакта жашап жүрүштү. Энеси бир күнү: "Балдарым, силер эми чоңоюп келе жатасыңар. Жаратылышта ар кандай жырткычтар бар. Ошондуктан көп алыс кетпей аяр болгула. Антпесе, силерди жырткычтар жеп кетишет. Коёндордун биринчи душманы карышкырлар болот. Ошондуктан бадалдын түбүнөн чыкканда, тамак издеп жолго сапар алаарда эки жакты карап, абайлап, өзүңөргө сак болушуңар керек. Экинчиден, түлкү деген куу жырткыч бар. Ал ар дайым жаныңа келип, ар кайсы сөздөрдү, калыптарды айтып, ишендирип, куулуп турат. Сени бир жырткычка салып бериши да мүмкүн. Өзү жеп коюшу да ыктымал. Андан сырткары арстан, жолборстон да алыс болууга аракет кылгыла. Уктуңарбы? Папа, уктук. Эртеси коён бөжөктөрүн үйүнө таштап, тамак таап келиш үчүн жол тартты. Кечке жүрүп, талаага эл чогулткан сабиз үймөгүнө эптеп жетип, акырын эч кимге көрүнбөй, бир нечесин көтөрүп алып, үйүн карай бет алды. Апасы кеткен соң, бөжөктөр сыртка чыгып, ойноп жатышкан эле. Курсагы ач, маанайы пас келе жаткан түлкү эки бөжөктү көрүп сүйүнүп кетти. Булардын апасы кайда болду экен? Жакын барып алдап сурап көрөйүн, деп ойлоду ал. Түлкүнүн жакындап келип калганын бөжөктөр байкаган жок. Ал ошол ыңгайдан пайдаланып, аксамыш болуп калды. Бир маалда бөжөктөр түлкүнү көрө калышып, үйүнө кире качмакчы болушканда, түлкү жалооруду: "Айланайын бөжөктөр, качпай эле койгула. Көрдүңөрбү? Мен аксак түлкүмүн. Силерге баары бир жете албайм." Жок, сиз алдап жатасыз. Апам айткан. Түлкүлөргө ишенбегиле. Алар алдамчы болот деп. Ошондуктан биз сизден алыс болобуз. Эмне ишенесиз бар? Ошол жерден эле айтыңыз. Сиздин кулагыңыз жакшы угат. Анда түлкү: "Бөжөктөрүм, мен силерге бутума дарымды сыйпап, жаратымды таңып берип коюңарды суранайын дегем. Башка ишим деле жок. Коёндор боорукер болушарын уктум эле. Мен силерге жамандык кылбайм." Бөжөктөр эмне кыларын билбей, бири-бирин тиктешип калышты. Анда бирөөсү: Тууганым, болсо жардам бериш керек-ку. Кел анда дарысını сыйпап берели. Аңгыча үйүнө чукулдап калган апасы: "Бөжөктөрүм, качкыла, түлкү силерди алдап жатат", деп кыйкырды. Апасынын үнүн уккан бөжөктөр түлкүдөн алысташты. Түлкү аксакмын деп калп айтканын унутуп, бөжөктөрдү кууп жөнөдү. Мезгил учуп, кыш келди. Кар жааган күнүн эртеси апасы бир бөжөгүн ээрчитип, сыртка чыгып кетип, экинчиси үйдө жалгыз калды. Бир топ убакыт өткөндөн кийин айнек такылдап, апасы менен бир тууганы келгенин билдиришти. Бөжөк алардан сурады: "Силер кимсиңер?" "Балам, бул апаң менен бир тууганың, эшикти ач." Аларды көргөн бөжөк: "Жок, силер мени алдабагыла, силер түлкүсүңөр. Менин апам менен бир тууганым боз коёндор болчу, силер болсо ак экенсиңер. Ошондуктан мен силерге эшик ачпайм. Силер коёндун кейпин кийип алыпсыңар, кеткиле бул жерден." Буга болбой апасы суранды: "Бөжөгүм, корко тургандардан коркпой, өзүңдүн апаң менен бир тууганыңдан коркосуңбу? Ач эшикти, биз үшүп кеттик." "Түлкү, сен мени алдаба. Сен үнүңдү да апамдыкына окшоштуруп алыпсың. Чынында эле куу экенсиң." Анда энеси: "Ой, кокуй, мен силерге түшүндүрбөй калгандырбаймынбы? Кышында коёндор карга окшоп, боз түсү акка өзгөрүп калат. Анткени бизди да жаратылыш коргойт. Башка жырткычтарга жем болбосун деп, кышында ак түсүн тартуулайт. Ишенбесең, сен өзүңдү күзгүдөн карап көрчү, анан ишенесиң." Бөжөк жүгүрүп барып өзүн күзгүдөн караса, чын эле аппак болуп калыптыр. Анан бир аз таңыркап: "Ушундай да болот экен, Мына сага жаратылыштын сыры. Апа, көрдүм, менин да түсүм ак болуп калыптыр", деп жүгүрүп келип эшикти ачып, коёндорду үйгө киргизди. Ошондон кийин бөжөктөр мезгилге жараша түстөрү өзгөрөрүн билип калышты. Апасы кубанып, эми бөжөктөрүн түлкү алдай албасына көзү жетти.